Кутман кеч көрөрман, атым Альмир, 29 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырам. 29 ноябрда Жогорку Кеңештин кеңейтилген жыйынында мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору каралды. Тууну өзгөртүүгө 66 эл өкүлү макулдугун берди, ал эми 8 депутат каршы добуш берди. Айрым эл өкүлдөрү аталган чечимди кабыл албай, маселе референдумга коюлушу керектигин айтышты. Мыйзам долбоорунун демилгечилери парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов туудагы күн нурларынын формасын, ошондой эле түндүктөгү чаңгарактарды 4-кө чейин көбөйтүүнү сунуштап жатышат. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Шакиев өз кезегинде желекти алмаштырууга мамлекеттик бюджеттен эч кандай каражат кетпешин айтып, бардык чыгымды төлөп бере турган демөөрчүлөр бар экенин белгиледи. Бирок алар кимдер экенин тактаган жок. Шакиев желек этап-этабы менен алмаштырууларын белгилеп, бул маселени трагедия кылбоого чакырды. Демилгечилер эл өкүлдөрү тарабынан сунушталып жаткан желектин варианты түп нуска экенин, ал эми азыркы желек мурдагы парламент тарабынан өзгөртүлүп, күн карамага окшош калганын айтышууда. Шакиевдин айтымында учурдагы туу кабыл алынып жатканда талаш-тартыштар болуп, айрымдар мамлекеттик символду күн карама деп атап алышкан. Ал эми депутат Дастан Бекешев мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берди. Ал аны мындайча түшүндүрдү. Мен мамлекеттик туубузду көргөн эмесмин, ошондуктан анын эстетикалык көрүнүшүнө токтолбой эле коеюн. Бирок акылым менен кандай гана туу болбосун, ал өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоол болгон эмес жана боло албастыгын түшүнүп турам. Мамлекеттик тууну өзгөртүү бул тарыхыбызды кайра жазып чыгуу үчүн түрткү гана болууда, деди эл өкүлү. Андан сырткары депутат Бекешев өзүнүн телеграм каналында мамлекеттик тууну өзгөртүүгө добуш бергендердин тизмесин да жарыялады. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Президент Садыр Жапаров 28 ноябрда Бишкекте өткөн Кыялымдагы Кыргызстан Республикалык жаштар форумуна катышып сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө Жапаров азыркы бийлик бюджеттин киреше бөлүгүн дээрлик 2,5 эсеге көбөйтүп, ар бир жарандын чөнтөгүнө кол салып, бажы системасын ээлеп, салыктын көбүн сүлүк курттай соргон мафияны жок кылганын билдирди. Мен мамлекет башчысы болуп шайланганда бул мафия баары мурдагыдай кала берет, ал тургай мурдагыдан да көбүрөөк ынтаа менен өлкөнү тоной беребиз деген ишеничте болушкан. Биздин либералдардын көбү шаардык жаштар жана коомчулуктун көпчүлүгү да мафияны жеңе алышпайт деп ойлошкон. Бизге карапайым эл гана ишенди жана колдоду. Алардын ишенимине, үмүтүнө албетте суу сепкен жокпуз, аларды уят кылган жокпуз. Мен эл үчүн иштешим керек деп саясатка келген күнү эле чечкем. Мамлекетти тоногондор менен менин жолум бир эмес. Мен көп нерсени кечире алам, бирок элибиздин байлыгын жана келечегин уурдаганды эч качан кечире албайм, деди президент. Жапаров мафия жок кылынганы тууралуу Клооп, ОСРП жана Азаттыктын бажыдагы коррупция тууралуу бир катар иликтөөлөрүнүн башкы фигуранты болгон бажы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун айланасында болуп аткан окуялардын шартында айтты. 17 ноябрда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев коррупция үчүн соттолгон Райымбек Матраимов жана маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен жашыруун байланышы бар делген 225 мамлекеттик кызматкер аныкталганын билдирген. Ташиев мындан ары мамлекетте Көлбаев деген, Матраимов деген мафия болбойт деп белгилеген. Бишкек Нарын Торугар Тунаа жолунда пиротехникалык каражаттарды ташыган Хоо өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу унаа кырсыкка кабылып, анын кесепетинен бир адам каза болду. Бул тууралуу 28 ноябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык 28 ноябрь күнү кечинде катталган. Жарылуучу заттарды жүктөп бара жаткан оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулду башкара албай калып, жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесепетинен унаадагы фейерверктер жарылып кеткен. Учурда каза болгон тургундун өздүгү такталып жатат. Тилсиз жоо түнкү саат 23:05 чамасында ÖKMдин кызматкерлери тарабынан чектөөгө алынып, 2 саат ичинде толук өчүрүлгөн. Жыл башынан бери өлкөдө 4880 жол унаа кырсыгы катталып, 489 адам каза болгон. Каза болгондордун 31-и жергиликтүү жолдордон ажал тапса, Айыл шаар жана калктуу конуштардагы унаа жолдорунда 99 адам кырсыктан мерт кеткен. Ал эми мамлекеттик маанилүү жолдордон 39, эл аралык жолдордон 320 адам каза болгон. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот.
Акыйкатчы институту мамлекеттик органдарга сойкуканадан кармалган айтылган аялдардын жүзүн көрсөтүп, жеке маалыматтарын таратуу мыйзамга белгиленген адам укуктарын бузуу болуп саналарын эскертти. Бул тууралуу Клопко 28 ноябрда институттун басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мыйзамда белгиленген учурлардан тышкары жарандардын жеке маалыматтарын өзлөрүнүн макулдугусуз ачыкка чыгарууга жол берилбейт. Ошондой эле адам укуктарынын жалпы декларациясында да жеке маалыматтарды жайылтууга тыюу салынары айтылат, деди Акыйкатчы институту өзүнүн билдирүүсүндө. 27 ноябрда УКМК Бишкекте интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенген 10 чукул жайдын ишине бөгөт коюлуп, администраторлор жана жашы 18ден 30га чейинки 70ке чукул аял кармалганын билдирген. Арасында жогорку окуу жайдын студенттери да бар экени маалым болгон. Аны менен катар атайын кызмат 100дөн ашуун интимдик кызмат көрсөтүү менен алектенген айтылган аялдардын сүрөттөрүн жана паспорттарынын сүрөттөрүн ачык жарыялаган. Алар муну мыйзамсыз иштерди уюштурууну көздөгөндөргө таасир этүү жана бөгөт коюу максатында деп түшүндүрүшкөн. Өз кезегинде УКМКнын мындай канамы коомчулукта кызуу пикирлерди жана нааразычылыктарды жаратууда. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев атасы Ильяс Кожо Ажыбаевдин кылмыштуу топторго тиешеси жок экенин айтып, УКМК жарыялаган видео боюнча пикирин билдирди. Бул тууралуу ал Кактус медиа басылмасына маек курду. Атайын кызмат 25 ноябрда Жээнго кайманаты бар Кримтөбөл Кадыр Досоновдун кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалганын кабарлап, арасында Ильяс Кожо Ажыбаев бар экенин билдирген болчу. Депутат УКМК анын атасын кылмыштуу топтон баш тартты деп маалымат таратканын айтып, бирок атасы видеодо кылмыштуу топко тиешеси болгон эмес деп айткан деп белгиледи. Атам 60 жашка чыкты, ушуга чейин административдик жоопкерчиликке тартылган эмес. Ал эми Хасан жана прокурор деген кайманаттуу биздин каршылашыбыздын жакындары. Мурда милицияда иштеген бирөө бар. 3 жылдан бери издөөдө жүрөт. Биздин атыбызды каралап жатат, деди ал. Ошондой эле Ажыбаев УКМК жарыялаган видео 1 ай мурда тартылганын белгилеп, атасы камалбаганын кошумчалады. УКМКдан депутаттын билдирүүсү боюнча азырынча маалымат берише элек. Чыңгыз Ажыбаев 2021 жылы Жогорку кеңештин 7-чакырылышына номер 1 Лейлек шайлоо округунан депутат болуп шайланган. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн Клоптун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. 28 ноябрда Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда таштандыны кайра иштетүүчү кичи ишкананын ачылышы болуп өттү. Бул тууралуу Клопко облустук администрациядан билдиришти. Маалыматка ылайык, ишкананын курулушу облустук өнүктүрүү фондунан каржыланып, жалпы 18 миллион 540 миң сом акча каражат бөлүнгөн. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен 6,5 миллион сом жана 8 гектар жер аянты ажыратылган. Ишкананын ачылыш иш-чарасында президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдысаттар Сыргабаев таштандыны кайра иштетүүчү завод облус аймагында алгачкылардан болуп ишке берилгенин белгиледи. Сыргабаев долбоор учурдагы орчундуу көйгөйлөрдүн бири болгон таштандыдан арылуу, андан пайдалуу заттарды өндүрүүдөгү артыкчылыктуу аракет экенин кошумчалады. Кичи заводко Ала Бука жана жакынкы коңшулаш айылдардын, ошондой эле 2 Тоген компаниянын таштандылары чогултулуп кайра иштетилет. Анда жер семирткич, мазут жана газ өндүрүү пландалып, техникалык база түзүлгөн.